Айзаданын өлүмү Бишкек менен Ошто митинг болуп өттү. Кара сууда кайнатасын өлтүрүп, кайненесин жарадар кылган шектүү кармалды. Бишкекте өчпөс отту үйлөп өчүргөн жигит боюнча ажообуз үн катты. Саламатсыздарбы? Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Студияда кызматта Айпери Шенкулова. Айзаданын өлүмү Бишкек менен Ошто митинг болуп өттү. Барыбызды селейткен окуя 27 жаштагы Айзада Канатбекованын жак түштө уурдалып, андан соң өлтүрүлүшү болду. Коомчулукта бул окуя кыздардын коопсуздугун ким карап, ким коргойт, кимге ишенебиз деген күмөн ойду пайда кылып кооптондурууда. Айзаданы 5 апрелде эртең менен ала качышкан. 2 күндөн кийин Бишкекке жакын жерде кыздын жана аны уурдаган кишинин сөөгү табылган. Милициянын алдын ала билдиргенине караганда, ал Айзаданы муунтуп өлтүрүп, андан соң өзүнө кол салган. Айзаданын туугандары кыздын уурдалганы боюнча ошол эле күнү билдиргени менен милиция учурунда реакция кылбагандыгын айтышууда. Бүгүн кыргызстандык жарандар милициянын Айзаданы тиешелүү түрдө издебегендигине нааразы болуп, Ички иштер министрлигинин жетекчиси менен шаардык милициянын жетекчисин кызматтан кетүүсүн талап кылып митингге чыгышты. Возьмите нас тоже, спутники, нам тоже нужно защищать своих сестер, матерей, женишек, едишек. Нам не дают этой возможности делать. Закрытые данные, главный враг. Премьер-министр Улукбек Марипов 8 апрелде өкмөт үйүнүн жанында митингге чыккандар менен жолугуп, Айзада Канатбекованын өлүмү менен аяктаган окуя президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө экенин билдирди. Бул боюнча толук чаралар көрүлөт. Кызматтык териштирүүлөр жүрүп атат. Колдоруна баракчаларды көтөрүп келген жарандар активисттер ошол Ички иштер министрлиги имаратынын алдына чогула баштады. Айзада Канатбекова 1994 жылы туулган. Кыргыз-Туркманас университетинин спорт факультетин 2020 жылы аяктаган. Каргашалуу окуя болбогондо Айзада 16 апрель күнү Түркияга учуп кетмек. Бизон медиа порталынын жалпы жамааты Айзаданын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кара сууда кайнатасын өлтүрүп, кайненесин жарадар кылган шектүү кармалды. Оштун Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө кайнатасын өлтүрүүгө шектүү киши кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Окуя 6 апрелде саат 23:20 чамасында болгон. Анда 30 жаштагы киши балдарын көргөнү барганда кайнатасы үйгө киргизбей экөө уруша кеткен. Кылмышка шектүү өзү ала келген ашкана бычагы менен кайнатасын далыга, көкүрөгүнө, сол колуна, мойнуна, ичине сайган. Ал 7 апрель күнү таңгамал ооруканадан көз жумду. Аларды ажыратам деген кайненеси да 2 рет бычак жеген. Ал ооруканада деп айтылат маалыматта. Факты боюнча Жазык кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынган. Бир катар экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Каза болгон киши 44 жашта болгон, артында 3 баласы калды. 30 жаштагы шектүү 2 баланын атасы. Бишкекте өчпөс отту үйлөп өчүргөн жигит боюнча ажообуз үн катты. Борбор калаадагы өчпөс отту үйлөп өчүргөн жаш жигитти тартип сакчылары кармады. Маалыматка ылайык, жигиттин видеосу социалдык тармактарга жарыялангандан кийин эле милициянын кайгуул кызматкерлери ыкчам издөө иштерин баштаган. Жыйынтыгында 2003 жылы туулган Н уулу А аттуу баланы кармап, Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрүнө өткөрүп берген. Қарап тұрып, өтші отту, мен өтші. Өтші отту, бұл өтші. Дакасы. Бул боюнча өлкө башчы Садыр Жапаров үн катты. Бир нече бала жеңиш аянтындагы түбөлүк от менен ойноп, аны өчүрүп жаткан видеону көрүп жүрөгүм ооруду. Биздин балдарыбыз тарыхыбызга, баалуулуктарыбызга кайдыгер мамиле кылып, вандализмге барып жатышканы өтө кейиштүү. Биз фашизмди жеңдик, бирок бүгүнкү күндө балдарыбызды тарбиялоодо уттуруп жатабыз. Жогорудагыдай окуялар кайталанбашы керек. Бул биздин тарыхыбызга, мурасыбызга жана ата-бабаларыбыздын эрдигине жасалган чыккынчылык.
Албетте, бул балдарды табабыз, бирок жазалоо үчүн эмес, аларга өз иш-аракеттеринин бастыгын түшүндүрүү үчүн табабыз деп билдирген президент. Учурда аталган факт боюнча тийиштүү иштер уланууда. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ, кыздарыбыз коопсуз коомдо жашасын деген аруу тилек менен айтмакчы программабызды жыйынтыктайм. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин.